Ey, кичинекей достор, силер үчүн Эстонел жомогу. Ар ким өзүнө тийиштүүсүн алды. Жамақты көркөм окугандар болот назар. Назгүл Бейшеке, О, Шакир. Аудио жамогубуздун демөрчүсү. Рухеш ТВ каналынын өнөктөшү. Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. Бир кембагал жолоочу абышка сапар тартып келатты. Күн батып, түн жамынып, жакын жердеги үйлөрдүн бирине суранып, түнөп кетүүнү чечти. Чоң үйдүн терезесин черткилейт. Түнөгөнгө уруксаат бекен. Байдын аялы чыгып, аңкылдап, кыйкырып калды. Кем бол? Азыр итти бошотам. Дегеле түнөг үчүн көр. Жол көзүмө көрүнбөй. Жолоочу андан ары жолун улады. Келатып, эски кичинекей үй көрдү. Терезесин черткилейт. Түнөгөнгө уруксаат бекен. Келиңиз, ата, келиңиз, кириңиз. Бирок менин үйүм тар, нааразы болбоңуз. Абышка үйгө кирип, анын жакыр жашаарын, көп балалуу экенин, балдары эски жыртылган кийим кийип жүргөндөрүн көрдү. Кызым, эмнеге балдарың жыртылган кийим кийип жүрүшөт? Эмне үчүн аларга жаңы көйнөк тигип бербейсиң? Кайдан, ата? Күйөөм болсо каза болуп калган. Балдарды жалгыз багып келатам. Бирине тартсаң, бирине жетпейт. Анан каякта көйнөктү тигем. Жада калса нанга тыйын жок. Жолоочу үндөбөй угуп отурду. Үйеси болгон тамагын үстөлгө койду. Келиңиз, биз менен кечки тамакты ичиңиз. Жок, кагылайын. Кардым ток. Жана шамшым этип, өзөк жалгап алгам. Деп, куржунун ачып, жей турган тамак ашын балдарга берип, өзү уйкуга камынды. Абышка таңзаардан туруп, үйесине ыраазчылыгын билдирип кетип атып, Эртең менен баштаганыңды кечке чейин кыласың. аял абышканын айтканына түшүнбөдү. Сөзүнө маани да бербеди. Узатып келип олтуруп, ойлоно кетип. Ушул кембагал чал менин балдарымдын жыртык кийимин айтып атса, башкалар эмнени айтпайт? Болгон калдык кездемеден бир балама болсо да көйнөк тигип берейин деп чечти. Кездемени ченегенге аршын сураганы байгошунасына жөнөдү. Келээр менен кездемени ченеп баштады. Ченеген сайын кездеме узара берди. Аягы көрүнбөйт деле. Күн уясына батканда гана ченеп бүттү. Эми өзүнө да, балдарына да өмүр бою кийим тигип берсе жетчүдөй. Абышкан сөзүн эстеп, маанисин эми гана түшүндү ал. Кечинде байгошунасынан алган ченегичин жеткирип барып, болгонун болгондой жолоочунун айткан сөзүнөн түгөнгүс кездемелүү болгонун айтат. Анда кошунасы: Кап! Эмнеге мен жолоочуну үйгө түнөтпөдүм экен? деп ойлонуп, кызматчысына кыйкырды. Эй, малай! Атыңды токуп, арабаны кошуп, абышканын артынан жөнө. Кайдан болсо таап кел. Кедейлерге кол сунуп жардам бериш керектигин сага дайыма айтып келем го. Малай дароо жөнөдү. Жолоочуну кийинки күнү араң кууп жетти. Бирок абышка артка кайткысы келбеди. Малай кайгырып: "О, караң күн. Мен менен барбасаң, жумушумдан кол жуйм. Айлык акымды бербей коет." Кайгырба, барса барайын. Деген абышка арабага отуруп жөнөп кетти. Бай аял чыдамсыздык менен күтүп, абышкага ийилип учурашып, жаркылдап жайнап тосуп алды. Косагын тойгузуп, жылуу жумшак төшөгүндө салып берди. Жакшы жатып жай туруңуз, чоң ата. Абышка бир күн түнөдү, 2 күн түнөдү, 3-чү күнү дагы түнөдү. Тамак ичет, уктайт, чылымын түтөтөт. Бай аял болгон даамды тамагы менен сыйлап, жылуу сөздөрдү айтып, ичинен жини келет. Бул алжыган чал качан үйүмдөн жоголот? Деп же кууп чыга албайт, коркот. Ушунча мээнеттин баары текке кетип, куржалак калабы. 4-чү күнү абышка үйесин кубантып, таңырте жолго камынды. Аял
uzatып чыкты. Жолоочу үндөбөдү. Дарбазадан чыгып, дагы үн чыкпады. Акыры чыдабай кетип абышкага мынтет. Айтып коюңузчу, бүгүн эмне кылайын? Жолоочу аялга карап мындай деди. Эртең менен баштаганыңды кечке чейин кыласың. Сүйүнүп үйүнө чуркап кирип, ченегичин колго алып, кездемени ченеп баштаарда ушундай катуу чүчкүрдү дейсиң. Жада калса короодогу тооктор чочугандан ар тарапка качышты. Ал керелден кечке токтобостон эч нерсе иче албай, эч нерсе жей албай, жооп бере албай. Анан, ай, мала, деп чүчкүргөнү күн уясына батып, караңгы киргенде гана басылды. Кыргызчалаган Айтбүбү Орунбаева.